Венеция комиссиясынын расмий интернет барагына жайгаштырылган документ 41 барактан турат. Анда президент, жогорку кеңеш жана сот системасынын компетенциясы, ошондой эле адам укуктары жана эркиндиги тууралуу жоболор эл аралык стандарттарга жооп бербейт деп айтылат. Комиссиянын корутундусунда бийлик бир адамдын колуна топтолушу ыктымал деген санаркоо бар. Бирок мындай бүтүмгө айрымдар макул эмес. Себеби эгемендүү мамлекет үчүн элдин тандоосу баарынан жогору турат. Мен толук ишеним менен айта алам. Азыркы мына келеркен конституция беките турган президенттик бийлик укуктары ал Америка президентинин укуктарынан 2 эсе аз. Францияныкынан, же болбосо мен Туркияны айтпай эле коеюн, Россия президентин айтпай эле коеюн, Казакстан президентин айтпай эле коеюн. Анан алардыкын баардыгы, значит, бизге анан ошондуктан мен айтып коеюн, дагы бир жерде мен угуп калам, ошол эле бир бизде бир айтышат да, батышта дейт, бизди шылдындап атат дейт, күйлүп атат деп, ушундай өздөрү түшүнөбү кандай. Мен батышта элчимин. Мен бир дагы кишини же бир дагы баягыдай эми тынчсыздануу бар, баягы биздин Кыргызстанга тарткан эмне болуп атасыңар, ушундай эле жаңылыктар чыгып атат, жанагындай сындар көп айтылып атат деген анан түшүндүрүп келсе, баардыгы туура кабыл алып, бирок баардыгы андай шылдындоого болбойт. Анткени биздин эгемендүүлүгүбүздү ушул кыргыз элинин өзүнүн укугун өз үйүбүздү өзүбүз башкарабыз, өзүбүз жаңылсак дагы ал жаңылышы да биздики. Венеция комиссиясы корутундуну буйрук эмес, сунуш катары чыгарып жатат дешет айрымдар. Эгер бийлик өкүлдөрү ал ушул сунуштарды кабыл албай койсо, эл аралык мамилелер начарлайт деген кооптонуулар да бар. Өзүбүздүн бюджеттик дефицитибиз бар. Ошол социалдык экономикалык инфраструктураларды оңдош үчүн муктаждык бар. Мына биз ошолордун алкагында иштейбиз. Ар бир жыл биз жардам сурайбыз, алар бизден эмес. Ошондуктан ушундай нерселерди биз унутпашыбыз керек. Венеция комиссиясына Кыргызстан 2004-жылы кирген. Ошондон бери ийкемдүү түрдө кызматташып келе жатат. Бирок бул ирет аталган уюм кош стандарттуулукка жол берип жаткандай дейт укук коргоочу Турсунбек Акун. Эске салсак, 2010-жылы бир катар нормаларды бузуп, декрет менен кабыл алынган конституция тууралуу комиссия эч терс пикир айткан эмес. Бул ирет мыйзамдуу түрдө иштелип чыккан баш мыйзамга сын пикир айтып жатканынын себебин башкадан көрөт. Анткени 2010-жылкы конституцияда бүткүл парламенттик системаны ошондо иштеп чыкканбыз. Андан башка партиялык система киргизилген. Мына адамдардын укугу боюнча бүт жана адамдардын укугу, ЛГТБлардын укугу бүт бардыгы ошол жерге киргизилген. НПОлордун жанагы текшербесин дегени бүт киргизилген. Кыскасы бардык батыштын койгон талаптардын баарын 2010-жылы биз аткарганбыз да. Ошон үчүн ал жакшы экен да. Азыр болсо улуттун каада салты, үрүп адаты, мындайча айтканда руханий дөөлөттөр, кыргыз улуту жөнүндө дагы ушул көбүрөөк жазылды да. Анан мамлекеттик бийликти бир колго топтоп атабыз. Өлкөдө курч саясий окуялардан кийин коомчулук тарабынан конституцияны өзгөртүү талабы коюлган. Элдин сунушу менен жазылып, көпчүлүктүн мүдөөсү менен референдум өткөрүү алдында турабыз. Андыктан кандай гана комиссия болбосун, эгемен элдин тандоосун сыйлашы керек дешет эксперттер. Клара Кудайбергенова, 7 канал, Бишкек.